Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. 2020 жылдын 26 январынан 28 январына чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында төө ашуу ашуусу, 198-255 чакырымдарында ала бел ашуусу, Чычкан Капчыгай кар көчкү түшүшү мүмкүн. Мырзааке Кара-Кулжа Алайкуу унаа жолунун 45-115 чакырымдарында, Ала Бука Канышкы автоунаа жолунун 68-99 чакырымдарында чапчыма ашуусу, Красная Горька Акташ унаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосунда 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертет. Интернет желесинде Алматыда коронавирус тарап жатат деп чоочулагандар болууда. Бул билдирүүлөрдөн кийин Казакстан расмий билдирүү жасап, элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Өткөн жылдын декабрь айында Кытайдын Ухань шаарынан тараган коронавирус учурда кулач жайып, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө жетти. Буга байланыштуу бир катар мамлекеттер вирусту жугузуп албоо үчүн чектөөлөрдү, окууларды киргизүүдө. Алардын катарында Кыргыз өлкөсүнө коңшу мамлекет Казакстан бүгүн 24 январда атайын окуу өткөрдү. Алматыдагы эл аралык аэропортто санитардык карантиндик пунктунун кызматкерлери жана товарлардын кызмат көрсөтүүлөрүнүн коопсуздугун сапатын көзөмөлдөө департаментинин кызматкерлери окуудан өтүштү. Алар вирус жугузуп алгандарды тосуп алып, кабыл алып, андан кийин медициналык жайга чейин жеткирүү, медициналык кароо жана дарылоо жолдору кандай болоорун практика түрүндө аткарып көрүштү. Бул иш-чара алдын алуу жана вирусту өлкө аймагына тарап кетпешине жол бербөө үчүн жүргүзүлүп жатат. Алматыдагы медициналык кызматкерлердин жана мекемелердин санитардык эпидемиологиялык даярдыктарына баа берилди деп жазылат маалыматта. Коронавирустун күч алганына байланыштуу Казакстанда санитардык көзөмөл күчөтүлгөн. 24 январга карата алынган маалыматтарга ылайык, жугуштуу вирус менен жапа чеккен адамдардын саны 830га жетсе, каза болгондордун саны 26га жеткенин чет элдик басылмалар жазышууда. АКШнын президенти Дональд Трамп башкаруучулугу Азия жана Афганистандагы 7 өлкөгө виза чектөөсүн киргизүүнү пландап жатат. АКШ медиасында орун алган кабарларга караганда сөз болгон өлкөлөрдүн катарында Беларусь, Эритрея, Кыргызстан, Мьянма, Нигерия, Судан жана Танзания болгону белгиленди. АКШнын президенти Дональд Трамп миграция саясаттарында жаңы түзөтүүлөрдү жасоого камданууда. Американын конституциясына караганда, эне жана атасы америкалык болбосо да бул өлкөнүн жерлеринде төрөлгөн ар бир бала Америка атуу болуу укугуна ээ болот. Трамп бул мыйзамда айрым өзгөртүүлөрдү жасоону пландап жатат. Жаңы түзөтүү менен төрөлүү туризмине чектөө коюлат. Мыйзамда айрым өлкөлөрдүн пайдалануусуна бөгөт коюлат. АКШга саякат кылуу тыюу салууларына да түзөтүү киргизилет. АКШнын Иран, Ливия, Түндүк Корея, Сомали, Сирия, Венесуэла жана Йемен үчүн тыюу салуу токтому улантылат. Муну менен катар көпчүлүгү мусулман болгон 7 жаңы өлкөгө саякат кылуу чектөөсү киргизилет. Эске салсак, кечээ Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков АКШнын элчиси Дональд Лу менен бул маселени талкуулаган. Анда элчи тарап жаткан маалыматты тастыктаган эмес. 24 январда Коопсуздук кеңештин жыйыны өттү. Анда президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга шектелген мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы бөлүм башчысы Насирбек Алмаматовдун сот залынан бошотулганы боюнча башкы прокуратура менен жогорку сотту сындады. Ал бул боюнча ага сөз тийип жатканын айтты. Насирбек Алмаматов 2018 жылы УКМКнын кызматкерлери тарабынан унааларды каттоо, айдоочулук күбөлүк берүүдө, коррупциялык иштерди түзгөн деп айыпталган. Октябрь райондук соту Алмаматовду 12,5 жылга эркинен ажыратып, андан кийин Бишкек шаардык соту ал өкүмдү жокко чыгарып, 3 миллион 300 миң сом айып салуу менен Алмаматовду бошоткон. Андан кийин Октябрь райондук соту Бишкек шаардык сотунун чыгарган чечиминин үстүнөн арыз жазган. Жогорку сот 2019 жылдын 30 декабрында бул ишти карап, Бишкек шаардык сотунун чыгарган чечимин жокко чыгарып, Октябрь райондук сотунун өкүмүн күчүндө калтырган. Андан соң ага издөө салынган. Суперкежи порталы президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңештин жыйынында коррупцияга шектелип соттолгон Насирбек Алмаматов жогорку жактан буйрук берилген үчүн сот залынан бошотулду. Эл президенттен буйрук берилди деп ойлоп калды деп
прокуратура менен сот бийлигин сындады. Өлкөдө президенттик кызматтан жогорку жакпарбы деген соол салды. Саясаттануучу Марсариев саясий абал курчуп, парламенттик шайлоо жакындаганда маалыматтык согуш баштала турганын айтты. Президент сот иштерине аралаша албайт, мүмкүн сот ката кетирип, Алмаматовду чыгарып жиберишкен. Саясий абал курчуп, шайлоо жакындаганда президент тууралуу ошондой маалыматтар көбөйүп, маалыматтык согуш башталат. Мүмкүн Алмаматов сотту сатып алгандыр. Коомчулукта бул нерсени президентке чаптай беришет. Президент аны чаптабаш үчүн ушинтип айтып жатат, дейт Марсариев. Журналист Элнура Кулиева өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу 24 январда Чубак Ажыга спирт ичимдиктерине улуттук баалуулуктардын бири болгон Манастын атын коюп жатышат. Муну сиз кандай кабыл аласыз деген суроо менен кайрылганда ошол замат Чубак Ажы жообун бере салган. Бүгүн жума күнү болгондуктан жума баянга даярдануу негизги иш болот. Маселеге келсек, Манас атабыз биздин улуттук өзөгүбүз, ооздеги тарыхыбыз. Манасты майда чүйдөгө аралаштырбай, касиетин бийик коюп, баруу, тутуу баарыбыздын улуттук милдетибиз. Ар бир кыргыз улут катары сакталып калганына шүгүрчүлүк келтире турган болсо, дегенде улук Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, себепчи болгон Манаска карыздар экенибизди унутпашыбыз керек. Аты жаман арам сууга эмес, тегиле тамак ашка, сууларга, кафе, ресторандарга коюлуусуна каршымын. Улуттук көрөнгөнү сактаган, барктаган жерлерге, мекемелерге аты коюлса жакшы болор эле аттың. Ал эми арак боюнча айтсам, таптакыр эле чыгарбай эле койсо, аты эле эмес, саты да жок болсо дегенде эки көзүм төрт. 24 январда Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өткөрүлүп, анын жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Сагынбек Жунушев фейлеген кызматынан бошотулат. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев билдирди. Мындан сырткары 30 жетекчи тартиптик жазага тартылат. Коопсуздук кеңешинин отурумдарында коллегиялык түрдө кабыл алынган тапшырмаларды толук эмес, формалдуу түрдө аткарган жетекчилерди жазалоо сунушталды. Жазалардын ичинде эскертүү, сөгүш, катуу сөгүш болот. 4 адамга катуу сөгүш берүү сунушталды. 4 адамга катуу сөгүш берүү сунушталды. Алар социалдык фонддун жетекчиси, Өнөр-жай, энергетика жана жер казыналарын пайдалануу мамлекеттик комитетинин жетекчиси жана анын 2 орун басары, деди Дамир Сагынбаев. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каимова менен Назар Ньюс KG маалымат агенттиги чыгармачылыгы жана акыркы жаңылыктары тууралуу маек курду. Саламатсызбы, алгач чыгармачылыгыңыз тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсызбы, быйыл 2020 жылдагы мен үчүн үзүрлүү эмгектүү жыл болуп башталды. Чүй дегенде эле 1-2 январда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Майрамбек Осмоновдун Бишкектеги филармонияда концертине катыштым. 2 күн концертте аншлаг болуп, аябай жогорку деңгээлде өттү. Ал эми 2 январда түнү менен Москвага учуп кетип, мекендештердин суроосу боюнча Кремльде жеке концертте эс салуу күнү эмес, иш күнү болуп калгандыктан көптөрү келе албай калдык, дагы коесузбу деп суранышкандан улам 3 январдан 7 январга чейин концерт койгонбуз. Кыргыз элинин ырларына куса болуп жүргөн мекендештерге аз да болсо суу септим десем жаңылышпайм. Кыргызстанга барып келгендей болуп келдик деп ыраазычылыктарында айтып жатышты. Айрыкча сиз кыргыздын кийиминин ырын ырдаганда көзүбүздөн жаш алдык деген күйөрмандардын жагымдуу сөздөрүн уга алдым. Кремльде концерт бергенде бир нече тилде ырдап чыккансыз. Дагы башка тилдерди ырдоонун үстүндө иштеп жатам дедиңиз эле, чыгыштар барбы? Учурда изденүүнүн үстүндөмүн. Дагы да башка тилдерде ырдап чыгам. Ошол концертте башка тилдерде ырдап чыкканыңызда кээ бирөөнө жакпай ордунан туруп кетти деген маалыматтар тараган. Буга кандай комментарий бере аласыз? Мен эч качан бирөөнүн оюна ээрчиген эмесмин. Концертимде адамдар аябай көп болгон. Мындай көрүнүштү көргөн эмесмин. Мындай пикирлерди колдобойм. Бул мен үчүн чек эмес, ийгиликтеримден башталышы. Гоостумдан алган сыйлыгыңыз тууралуу кеп калсаңыз, учурда абдан толкунданып жатам. Анткени кечээ 23 январда Орусия Федерациясынын улуу державасынын Гостумасында сыйлыкка ээ болдум. Ушул элдердин достугуна салым кошконум үчүн, Кремльде концерт бергеним үчүн ыраазычылык баракчасын алдым. Кыргыз музыкасын башка мамлекеттерге жайылтканым үчүн ушундай сыйлыкка татыдым. Концертиме 2 Гостуман депутаты келген болчу, бирок аларга сөз берилген эмес. Ошондо алар концертти көрүп, ошондон улам алар Гостумага чакырып, комитет мүчөлөрү да келип, мамлекеттик деңгээлде ыраазычылык баракчасын тапшырышты. Бул мен үчүн сыймык болду. Эки элдин достугу үчүн, бир чыгармачыл адам үчүн адамга жогорку баа бергенин деп билем. Улуу державасынын Гостуманынын депутатынын сыйлыгын алуу мен үчүн сыймык. Сыйлык мен үчүн стимул.
Акыркы убакта аял күйөөсү тарабынан сабап алып, алардын колунан көз жумгандар көбөйүүдө. Аял эне катары бул көйгөй тууралуу өзүңүздүн көз карашыңызды айтып берсеңиз. Мындай көрүнүштөрдөн жүрөгүм ооруйт. Бул билимсиздиктен деп эсептейм. Адам издениш керек, билим алыш керек, чет өлкөгө чыгыш керек дебейм. Кыргызстандан жакшы билим алса болот. Дүйнө элине бардыгына ыйман берсин. Ар бир аял заты мамлекет тарабынан корголушу керек. Ар бир аял заты бактылуу болушун каалайм. Социалдык тармактарда депутаттыкка аттанат деген маалыматтар тарап жатат. Бул маалымат чынбы? Жок, андай маалымат жок. Андай кабарды кайсыл жактан чыкканын билбейм. Азыркы менин максатым чыгармачылык менен кызуу иштеп, дагы да көптөгөн мамлекеттерге концерт берүү. Анан келечекте кандай болот, аны бир гана жараткан көрсөтөт. Ош облусунда жаңы төрөлгөн ымыркайды $5000 сатууга аракет кылган 2 аял кармалды. Бул маалыматты Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгынан тастыкташты. Билдирүүгө ылайык, Өзгөн районунда кармалган аялдардын бири 17 январда денеси сак бала төрөгөн. 3 сутка өткөндөн кийин ал жакын тууган экөө баланы сатып ала турган кардарларды издеп башташкан. Ош облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери шектүүлөр менен байланышып, сатып алуучунун ролун ойношкон. Алар алдын ала $1500 берип, калган сумманы ымыркайды колго алгандан соң беребиз деп макулдашкан. Шектүү аялдар 21 январда кармалып, факт боюнча кылмыш иши козголду. Ош шаардык соту Наристенин энесин үй камагына, ал эми жакын тууганын тергөө камагына кармоо тууралуу чечим чыгарды. Ымыркай азырынча балдар үйүндө, анын атасы ким экени белгисиз.